Жалпы көрүүчүлөргө Ош гуманитардык педагогикалык институтунун мураскербени чоңалайдан салам жолдойт. Бул иретпе семинар өтүү сапарыбызды Ош облусунун бийик тоолуу аймагы Чоңалай районунда улантып жатабыз. Кербендин жүрүшүндө ОГУПнын алдында түзүлгөн жогорку окуу жайга чейинки даярдоо бөлүмүнүн окутуучулары айыл мектептерин кыдырып, андагы 9-10, 11 класстын окуучуларына ЖРТ боюнча түшүнүк берип, жана кесипке багыт берүү боюнча тренинг өтүп, өз билимдери менен бөлүшүшөт. Биздин кезектеги билим кербенибиз кандай коштолду? Алдыда баам салыңыздар. Кербендин жүрүшүндө айыл мектептеринин бир топ артыкчылыктарына жана көйгөйлөрүнө күбө болдук. Айрым мектеп жетекчилердин айтымында, мектепте ЖРТга даярдай турчу адистердин жетишсиздигинен улам окуучулардын кээ бири шаардагы атайын борборлордон даярданышат. Ал эми айрым окуучулар алдын ала ЖРТ тапшыруудан баш тартып коюшат. Анткени өздөрүнүн билимине ишенбейт жана жашоо шарттарына байланыштуу жогорку окуу жайга окуу мүмкүнчүлүгүнөн четтеп калгандары да жок эмес. Ушунун натыйжасында атайын семинар өтүп келген жалпы топко мектеп жетекчилиги ыраазычылык билдирип өттү. Такыр тура келбейт. Анан саат коңгуроо деген дагы убактыңарды кетирбейсиңер. Билим министрлиги тарабынан көзөмөлдөнүп, эч кандай бурмалоо болбойт. Убагына байкалып, убагына бүтүп, убагына жакан протоколдор чыгат. Бизде ОГИП деген Ош гуманитардык педагогикалык институт болуп, жалаң гана мугалимдер даярдалат. Бюджеттик орун жогоркуларга жылына 215-208 ушундай берилет. Бюджеттик орунун саны. Ал эми колледж бөлүмүнө 150 орун берилет. Себеби колледж бөлүмүнө башталгыч класстарда окутуу жана мектепке чейинки билим берүү деген эки адистикке бюджеттик орун каралат. Жакшы семинар тренинг өтүп берип атасыздар. Түшүндүрмө бердиңиздер. Бул үчүн мен жеке өзүмдүн атымдан жана жалпы коллективим атынан ыраазычылык билдирем. Жеке рахмат келгениңиздер үчүн. Биздин окуучулар ошол эле бүгүнкү күнгү тренинг семинар менен эле токтолуп калбастан, биз сиздерге менен түз байланышып туруп жөнөткөнгө аракетти жасайбыз. Ушул бүгүнкү окулган программаларды же болбосо бүгүнкү материалдар менен биргеликте биз ата-энелер менен дагы байланышып туруп, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол менен бирге сиздер мугалимдер менен биргеликте кийинки учурубузга дагы бир плановый эме менен келиңиздер. Биз ата-энелерибизди чогулталы дагы ата-энелер менен биргеликте сиздердин окуу жайларыңызга, окуу борборлоруңуздарга жөнөткөнгө биз дагы окуучуларга шык берелик. Бирок бүтүрүүчү класстын окуучулары бийик тоолуу аймактын анчалык катаал шартына карабай ар дайым аракетте болуп, мугалимдердин берген билиминин натыйжасы менен жана ата-энелердин колдоосу аркылуу тестти ийгиликтүү тапшырууга белсенип, кызуу даярданып жаткандарына күбө болдук. Ошондой эле тренингке катышкан окуучулар болуп өткөн семинардан өзгөчө таасир алганын жана адистердин берген маалыматтары мындан ары билим алууга шыктандырганын белгилешти. Кыска убакыттын ичинде биз көптөгөн нерсени түшүндүк. ОРТга карата болсо биз аябай көптөгөн аракеттерди жасашыбыз керек. Азыр деле кеч эмес, биз азыртан баштап окуу баштасак, эртеңки келечегибиз биз үчүн аябай чоң болот. Жетишкендиктерге ээ болом деген ишеничте сабагым аягында жакшы мотивациялуу түрткү болду десем болот. Айрыкча мына кыргыз тили менен алгебрадан өткөн агайлардын сабактары, методдору аябагында жакты. Буюрса мен ишенем, ЖРТнан жакшы бал алып, буюрса өзүмдүн койгон максатыма, койгон ийгилигиме, талыкпасын мээнет, өзүмдүн ишеним менен, талыкпаган аракетим менен, ойлогон, кыялдарыма жетем деп. Ал эми аталган бөлүмдүн максаты да дал ушундай алыскы аймактардагы окуучулардын жогорку окуу жайга окуусуна тепкич болгон жалпы республикалык тестти ийгиликтүү тапшырышына көмөк көрсөтүү болуп саналат. Ошондуктан кыргыз тили жана адабияты, математика жана химия предметтери боюнча атайын адистер жалпы республикалык тест тууралуу түшүнүк берип, кесипке багыт берүү боюнча тренинг өтүп, өз билимдери менен бөлүшүштү. Бүгүн силер менен негизги тест болгон математика жана кыргыз тили боюнча кыскача маалымат аласыңар. Анын ичинде жалпы ийгиликке жетүү боюнча дагы, билим алуу боюнча дагы агай айткандай тренингке күбө болосуңар. 10 мектепти пландап, бүгүн азыр сиздерге келип отурабыз. Кыргызстан орто мектеби экен. Атайын силер менен кичине болсо да маектешели. Биз дагы агайларыңардай мугалимбиз. Мугалимдик вазифабызды, милдетибизди айылдагы балдарга болсо да кичине жеткирели деп, жалпы аз да болсо маектешели, дем күч берели, ОРТнын актуалдуулугу эмнеде экенин. Чоңалайга болгон иш сапарыбыз абдан
жакшы болду деп эсептедим. Мен негизинен математика багыты боюнча мындай окуучуларга бир түшүнүк берүү максатында барганбыз. Анан барганда жалпы республикалык тестирлөөнүн кандай абалда экендигин, жогорку окуу жайлардын баардыгы ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен гана кабыл алынарын, ошол жалпы республикалык тестирлөө канча категорияга бөлүнөрүн, аларда кандай суроолор камтылгандыгын жалпы түшүнүк берүү менен демек окуучуларга ошол эле тестти математикадан кандай суроолор келет, аларга кандай даяркерчилик көрүш керек, бүгүнкү окутулуп жаткан базадан караганда берилип аткан суроонун айырмачылыктары эмнеде, мына ушул боюнча окуучуларга түшүнүк берүүгө аракет жасадык. Окуучулардын кабыл алуусу, алардын ошол бүгүнкү күндөгү чындыгында ошол жалпы республикалык тестирлөө боюнча дагы терең өздөштүрөлү деген көз караштарын байкадым. Чоңалайга болгон 2 күндүк сапарыбыз соңуна чыгып, 2 күн ичинде илимди окуучулар менен ийгиликтүү бөлүш алдык. Гербендин жүрүшүндө алыскы аймактардын айыл мектептериндеги анык билимге суусап турган окуучулардын үмүтүн арттырып, алардын өз максаттарына жетүүгө аз да болсо көпүрө болуу ишенимин көздөбүз. ОГУПнин окутуучуларын жасап жаткан иш-аракети менен бүгүнкү окуучулар эртең жогорку окуу жайдын мыкты студенти болсо, анда биз максатка жеткен болобуз. Ушул менен биздин кезектеги кербенибиз аяктады. Уюштуруу тобу ОГУПнин жогорку окуу жайга чейинки даярдоо бөлүмүнөн түзүлгөн Мурас кербени. Саламатта калыңыздар.